Анан мен бул жашоого эмнеге келдим, менин негизги ооз ыйпам кайсы деген суроону коюш керек экен да. Ошону аткардымбы, аткарган жокмунбу? Жөнөкөй эле суроо коюш керек экен. Өмүрдүн маңызы каякта десең, муну таба албайт экен киши. Себеби байлыкты жакшы көргөн киши үчүн ал байлык жыйнаган. Ырды жакшы көргөн киши үчүн руханий дүйнөнү жыйнаган болуп чыгат. Анан бир жоопту берсең, же буга жакпайт, же тиге жакпайт да. Ошон үчүн жөн эле ар ким өзүнүн өмүрүнө өзү жооп издеш керек экен да. Мисалы мени Кудай эмне кылып жаратты? Ушул музыкага жакын кылып жараткан болуш керек. Поэзияга жакыныраак жаратса керек деп ойлойм. Ошону толук ошол ооз ыйпамды аткардымбы деген суроо койсом, мен анын бир 20-30% аткардым деп ойлойм да. Мен себеби жинигип жанталашып иштеген жокмун да такыр. Айлыңызга же таласка эле бир чоң үй салып бир жашагыңыз келеби? Эсиңизде биз жаш кезде ушундай бир кыялданар элек да, чоң үй салабыз деп. Чоң үй салабыз. Ошол чоң үйдө жүргүбүз келет деп бир эме кылчу элек. Өзүбүздүн бир мындай бири-бирибизге бир кандай айтсам, мындай бири-бирибизди колдогон, бири-бирибизди күткөн ушул чоң үй жөнүндө сиз, мен бир жолу Кадырбек Абдыраев үчөөбүз отуруп алып, анан ошондо бир кыялдандык эле, ошондо ойлоп көрсөм ошондо 25 жаштар окшойт да. Чоң үй салабыз дечү элек. Ошол чоң үйдүн ичинде жакшы адамдын үйү да чоң болуш керек. Өзү дагы мындай барандуу болуш керек, момундай болуш керек депчи. Ал максатыбызга жеттик, жетпедик, ар түрдүү нерселер болду. Анан адам улам жашын өткөн сайын ошо чоң үйдү айлага салып жашагың келет экен. Ушундай бир тартылуу болду беле сизде? Жаш кезде чогуу жүргүм келет. Абайдын бир жакшы ыры бар го, мен жакында котордум. Көкөйдө барбы жаш кезиң, көөдөнүң толоп башың бош. Көйгөйдөн алыс мас кезиң, көрүнгөндүн баары дос дейт. Ушул достон көп неме жок, учур. Чогуу жүргөндө эңсетет, бөлүнбөсөк дейт. Эртең менен чогулуп, түштө ажырасак, кечинде кайра чогулсак деген учур. Анан акырындап анан адамдар өзүнүн көртүрлүгү менен алаксый баштайт экен да. Жанагы Аман Токтогулов. Амандын бир ыры жөнүндө айтып берейинчи. Ошол жооп болор. Маданиятта иштеп жүргөндө Амандыкына Болуш Керимбаев деген фото кабарчы келип калды. Мен бир сүрөт көтөрүп келиптир. Сүрөттө мындай карасаң, көлдүн жээгинде кумда бир кыз менен бир жигит жетелешип чуркап келатат, кол кармашып. Экөөнүн колунун ылдый жагында күн батып баратат да. Мен ушуну карап көрчү деп таштап коюп кетип калды. Анан Аман төгүлүп эле турган акын болчу да. Анан карап турду дагы кагаз алып бирдемени жазды. Bir 3-4 эле мүнөт жазды, анан кетти. Эртеси күнү маданиятка чыгып келди, биринчи бетине ошол сүрөт. Анан жазып коюптур. Жаштык от, жалын кунар, көңүл мээри, баладай делбирттетип сени мени, кайдадыр чуркап кете берчүдөй биз бараттык беймал убак көлдүн жээги, мезгилдин бүктөмүндө жылттей түшкөн ошол кез кайда кетти көрдүңөрбү дейт. Жаш өтөр, жылдар өтөр, сезим муздар, ар жандын пендечилик жыргалы бар, кум эмне калган изди толкун чайып, алыстап, мунарыктап, ыраак калар, жүрөктүн бошоп кеткен кылдарында кайрылса эски күбдөй бир кайрылар дейт. Ошол сыяктуу ар жандын пендечилик жыргалы бар экен да. Ошол жыргал анан бири-биринен алыстата баштайт. Жыргалы кууралына аралашкан, бирок ошол арабаны Кудай ошонун колуна бергенден ушуну тартам, ушуну тетиги дөңгө чыгарам деп отуруп, ар ким анан ушу арабасы менен өз жолу менен жөнөгөн учуру 30, 40, 50 жаш. Анан алыстагандан алыстап отуруп, кийин анан кабарлашпай деле калат да. Мына ушу классташтар 30-40 жылдан бери көрүшө элек классташтар бар. Илгери кыргыз бир эле боз үйдө жашап жүргөндө пейлигенен болчу да. Азыр үйлөр кеңейди, Элмирбек айткандай пейил тарыды да. Ошол кенен үйлөрдө чогулган эл жок. Чогулса кафеге чогулат. Эмнеге ийдиш аяк жууп отургусу келбейт? Кафеге барат дагы ичип жеп алып кетип калат.
Пейил башкача болуп калды. Жайлоодо илгери мен кичекейимде жылкычылар эртең менен кыйкырат эле, тургула, келгиле, кымызды ким ичет. Кыйкырып атып үйүнө алып келип кымыз чирет эле. Кечке жарылайын деп калат эле. 5 жылкычы бар болчу да. Анан уйчулардан 3 эле үй. Ошол 3 үй ичиш керек. 40-чыларга чөп чапкандарга деп күнүгө флягасы менен алып кетет. Сабалары болсо килейген, кымыз түгөнбөйт. Анан эле кыйнай берет, бири кайра чакырып алып. Пейлигенен болгон дасторконун коюп, а мен кичекейимде андан дагы кенен болчу. Кишилер жалгыз чай иччү эмес. Мына азыр Тибеттеги кыргыздар жалгыз чай ичпейт да, эртең мененкисин, кечкисин. 2-3 үй биле болуп чогулуп ичишет. Мына ошол биздин илгеркиден калган салтыбыз ошолордо сакталуу. Бизде калган жок ал. Бизде азыр жалгыз киши отуруп алып ичип атпайбы? Ошол сыяктуу азыр жайлоодо сатылат кымыз. Азыр үйгө кайрылбаса экен дейт келаткан киши. Мурда капкаякта бараткан киши кыйкырып өкүрүп кайрып алчу. Сүйлөйм жаңылыктардан, ал кымыздан деп. Таптакыр 2 башкада, көрдүңбү? Пейил какы кетти. Бул капитализм куратып койду.